А чем занимается остальной персонал? На базе есть зона, куда... Базада жашыруун бөлүк бар. Ал жакка саналуу гана офицерлер атайын көөлүк менен гана өтө алат. Өзгөчө коргоого алынган бул жакта 2 кабат терезесиз имараттар бар. Алардын ичинде атайын температура сакталат. Буга көптөгөн муздаткычтардын саны күбө. Ушундай терезеси жок имараттардын биринде эшелон аттуу чалгын иштерин жүргүзгөн көп каналдуу комплекс бар. АКШ Манас аба базасында бүткүл Орто Азияны жана Кытай менен Сибирдин айрым аймактарын көзөмөлгө алган комплекс куруп салышты. Каждое письмо электронной почты, звонок с мобильного или обычного телефона записывается и обрабатывается. Орусиялык абройлуу каналдан мындай маалымат тукканда чын деп ишене албай, калп деп калтырып таштай албай Манас аскерий аба базасынын жетекчилиги менен байланышып, базаны кыдырып көрүп чыгалы деп сурандык. Алар no problem, макул дешти. Даректүү берде тим эле бүйүрдү кызыта жашыруун деп айтып жаткан терезеси жок имараттар бул жатаканалар. Ар бир орнотулган кондиционер бир бөлмө үчүн. Ар бир чакан бөлмөдө 2ден базанын кызматкери жайгашат. Ичинде керебет, төшөнчүлөр гана болот. 2005-жылга чейин аскерлер чоң чатырларда уктап келишкен. Бирок мындай алачыктарда кышкысын суук, жайкысын ысык болгондуктан ушундай терезеси жок имараттарды курууну эп көргөнбүз. Бул жакта түнү иштегендер күндүз, ал эми күндүз иштегендер түнү менен эс алышат. Жашыруун чалгындоочу эшелон системасы тууралуу маалыматты Демиен Пикард негизсиз жана эч кандай фактыга негизделбеген жала деп белгиледи. Ал эми базанын жашыруун бөлүктөрү тууралуу мындай деди. Базада эч кандай жашыруун объектилер жок. Мага колуңар менен тетик имараттын ичине киргиз деп көрсөткүлөчү. Сөз жок, киргизем. Жашыра турчу эч нерсе жок. Ал турсун курал да таппайсыңар. Куралдар болгону коопсуздук кызматында жана ооганга жөнөп же ал жактан кайтып келе жаткан аскерлерде гана бар. Бул база коалициялык аскерлердин Афганистанга кирип чыгуудагы өткөл бекети максатын гана аркалайт. Акади Маматовдун 30 мүнөткө созулган авторлук программасында АКШ баса алгыч катары сүрөттөлүп, жогоруда айтылгандай бир топ маалыматтарды келтирет. Анын ичинде АКШ бул база аркылуу ваңги заттарды Европага ташып жатат деген да айыптоолор бар. Бирок бул тууралуу расмий маалымат жок. Маалымат түшсө, албетте текшеребиз, карап көрөбүз, эмне бар экен, чынбы, чын эмеспи. Анан чечилгенден анан тергөө иштерди өткүзүп баштайбыз. Бирок азырынча маалымат эч кандай жок. АКШнын аскерий Манас аба базасынын башкы жетекчиси Кристофер Бенц база деп аталган даректүү тасманы толугу менен көрүп чыкканын билдирип, ири маалымат булагы аркылуу жалган маалымат таркатылганына таң калууда. Тасмада бир гана туура маалымат бар. Бул база эл аралык Манас аба майданында жайгашкан. Калганы толугу менен суу кечпей турган жала. 30 мартта Кыргыз президенти АКШнын аскерий аба базасын өлкөдөн чыгарыш үчүн 11 өлкө менен жетишилген келишимди жокко чыгарды. Ага ылайык аталган база үстүздөгү жылдын август айында толугу менен Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Ал эми базада 700 жергиликтүү кыргыз жарандар иштейт. База чыгарылса жетиштүү маяна төлөгөн жумуш кайдан табылат деп тынчсызданышууда. Шаарда посуда мышцага 7 миң 10 миң төлөп бербейт да. Күнүгө 100 сом төлөйт, төлөбөсө жок да. А мыякта саат менен иштейсиң, бир айда 15 күн иштейсиң. 2 күн иштейсиң, 2 күн бош болосуң да. Зарплатабыз мисалы үчүн мен ыраазымын да. Өзүң иштеген немеңди алып атасың да. Кыйнамай жок. Убагында объект ичесиң, убагында иштейсиң. Убагы келдиби кетесиң. Деген менен базанын ишмердүүлүгүн каралаган мазмундагы берүүнүн обого чыгышын айрым себепчилер Манас аба базасынын кийинки тагдыры тууралуу АКШ менен Кыргызстан ортосунда жашыруун сүйлөшүү болуп жатат деген божомолдор менен байланыштырышууда. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.